3, 2, 1 başladı. Могу жерде эт азыктары турат биздин асыбызда. Могу койдун эттеринен эң биринчи казанга салганда, могу кар жиликтен баштап, андан жилик эттерден баштап, куйрукту, жамбаш, анан карчыга баш сарылат. Булар бышкан кезде конокторго тартууда булардын эң сакалдуусу могу куйрук жамбаш. Куйрук байбичелерге тартылат. Жамбаш эркектерге тартылат. Андан кийинки кар жилик, жото жилик, далы, карчыга баш. Мына сакалдуулар тартылгандан кийин булар андан кийин карчыга жилик эттер кетет, кар жилик. Ана могу баш бизде жаш эң кичүү жаш балдарга тартылат. Могу жаш бала алгандан кийин кулагын кесип жанында эркек балага берет, таңдайын алып кыз келиндерге берет, сайма чу иштүү болгула деп. Могу жакты эркек балдарга берип, жакты кыздарга беребиз. Тилди эркек балдарга берилет. Анткени кыздарга берилбейт. Кийин тилдүү болуп чыгып калат деп. Анан кийин бул келин кыздар ушуну дагы өркүндөтүп, морекиндей өрдөк жасап, келиндери кудаларга келгенде келиндерге тартуулап жүрөт. Могул олобо. Олобо муну сүткө, сары майдан кошуп, анан туз татытып, муну өпкөн дегенде канын барын кетирип туруп, андан кийин анан куюлат, сүттү бүт барын сиңгичекти куят. Анан муну 2-3 саат бышыргандан кийин монда аппак болуп, сопсон жуп-жумшак болуп пышат. Муну кээ бир жерде өрдөк тиге кас кылып да жүрөт, актуу кылып. А мында биз жөн эле олобо кылдык. Илгерки даана олобону көргөсөл деп. Анан могу жерде деме дымдама, мунун ичине жана арка майда ширеттерди салып, сабиз, пияз, картошка да татымалдар салып дымдап туруп бышырылат. А могу болсо жылаан кылып жасап жүрүшөт, мындай жөргөм. Могу кара куурдак топостун этинен жасалган. Могу бужыны болсо боорду туурап, пияз кошуп, май кошуп, ичине күрүч кошуп, анан суу татымдан кайнак суудан кошуп, күрүчтүн өлчөмүнө жараша. Анан бышырса аябай майлуу, таттуу болот. Анан могу жерде жылкынын эттеринен турат. 5 бармак койдун этинен да жасалат, жылкынын этинен да жасалат. 5 бармакты этти майда туурап алып, ага кесмени бышырып алып, анан ага пиястан да татылат, сорпо кошулат, анан аралаштырып, эт тартылгандан кийин туураган эт тартылат. Могу жерде чучук жылкынын эң баалуу тамагы болуп эсептелинет. Карын карта. Карын, могу карта. Могу жал. Бу дагы жылкынын баалуу эттеринен болуп эсептелинет. Мына ушул кыргыздар конок келгенде ушул эт асыктарын астына жайнатып, конокторду ушундай эң кең пейилдик менен кыргыздар усатып келишкен илгертеден бери. Бүттү.